Катышуучулар бул сынак ыр жазууга дагы да дем берерин айтып, жаш калемгерлерге мындай иш-чараларды байма-бай уюштурса дешет. Бул жолу алар үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу багытында ырларды аткарган. Алардын катарында Айгерим Толубай кызы да бар. Ал жаш кезинен эле ыр жазып, бирок аларды чыгарууну ойлоп көрбөгөм дейт. Мындан ары коомчулукка тарбиялык мааниси бар чыгармаларды жазып, бул багытта өз үстүндө иштөөнү күчөтүүнү айтып өттү. Ырларымды чогулткан эмесмин да. Мындай эч кандай оюм деле келген эмес, мындай ойго деле келген эмес да чогултуу жөнүндө. Биринчи жолу 9-классында катышкам конкурска кыргыз тили жөнүндө, Канаттын кыргыз тили деген ырым менен катышкам. Бул жакка болсо сырдуу айым, нурлуу көздөр деген темалар менен келдим. Бул жерде айымдардын мындай жан дүйнөсүнүн тебеленгендиги, жан дүйнөсүнүн мындай кайгырып, ушу жашоодон сынып тургандыгы, бирок ошондой болсо дагы күчтүүлүгү, сабырдуулугу жөнүндө айтылат. Жаш калемгерлер эң мыкты делген чыгармаларын окуп берди. Сынактын шарты боюнча ыр автордун өзүнүкү болушу керек. Себеби сынактын жыйынтыгында акындар тарабынан мыкты деп табылган ырлар жаш калемгерлердин ысымы менен китеп бетине басылып чыкмакчы. Андыктан ар бир катышуучу бул сынакка өзгөчө даярдык көрүп келген. Ал эми сынакты облус аймагында өткөрүү демилгеси Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесине таандык. Зордук зомбулукка ушунчалык көптөгөн дуушар болгон инсандарыбыз бар, үй бүлөлөр бар. Ошолорду багы ыр түрүндө же болбосо ошол поэзия түрүндө жазгандар жок экен. Ошол себептен улам биз Талас облусунун аймагындагы 14 жаштан 35 жашка чейинки жаш акындар арасында зордук зомбулукту алдын алуу боюнча ыр саптарын кабыл алуу боюнча жарыя кылганбыз. Жалпы ошо 25 жаш акын катышып, ал жерге анын ичинен ошо 15-нин ырлары тандалып алынды дагы. Буюрса аймактардагы баардык жерлерде ошо поэзия кечелери өткөрүлүп, анан жыйынтыгында ошо альманах болуп басылып чыгарылат. Жаш калемгерлер үй бүлөдөгү зордук зомбулукту токтотуу жөнүндө ырларды окуп беришти. Поэзия кечесине ата-энелер, мугалимдер жана өспүрүмдөр катышты. Билим берүү тармагындагылардын айтымында мугалимдер канчалык окутуп үйрөткөнү менен жаштардын жан дүйнөсүнөн чыккан ойлор аларга жеткиликтүү болот. Биздин ошол окуучулардын арасынан чыккан жаш акындардын ырларын ушу зордук зомбулукка каршы, үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы алардын жүрөгүнөн чыккан ырлардын саптарын угуп биз толугу менен күбө боло алдык. Бул жерде биздин айткан сөздөрдөн дагы бул өздөрү окуучулар жүрөгүнөн чыккан ырлар көбүрөөк таасирлүү болот экен. Ал эми социалдык өнүгүү башкармалыгындагылар үй бүлөдөгү зордук зомбулук балдардын аң сезимине чоң залакасын тийгизерин айтып, аларга ыр саптары менен жеткирүү эң жакшы саамалык экенине токтолуп өттү. Анткени зордук зомбулуктун алдын алуу тийиштүү адистердин же улуулардын гана милдети эмес. Бул багытта жапа тырмак болуп баарыбыз биргеликте аракет кылсак, ийгиликке жетүүгө мүмкүндүк болот дешет. Зордук зомбулук бул эң негизгиси башаты бул үй бүлөдөн башталат. Зордук зомбулукту болтурбош үчүн ар бир үй бүлөдө ата-эне жана бата-эне балдарына абдан жакшы тарбия бериш керек да. Бул тарбиянын негизинде балдарга ушундай ар кайсы жерде зордук зомбулукту өткөрбөгө керек да. Эске сала кетсек, бул зордук зомбулукка каршы 16 күндүк иш-чаранын алкагында уюштурулуп жатат. Буга чейин жогорку жана орто окуу жайлар арасында сүрөт тартуу боюнча сынак жарыяланган болчу. Бул жолу жаш калемгерлер катышты. Ал эми уюштуруучулардын билдирүүсүндө сынактын жыйынтыгында тандалып алынган мазмундуу ырлар жыйнак болуп, китеп бетине басылып чыгарылат. Негизги максат үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун кесепеттерин коомчулукка ырлар аркылуу жеткирүү жана анын алдын алуу. Жумагүл Закирова, Кайнар Оморов, Талас району.